Тамеки чегүү өзүнө кол салууга же мезгилсиз өлүмдүүлүккө окшош. Эмне үчүн? Билесизби? Себеби чылым чегип жатканда адреналин менен эндорфин көп бөлүнүп чыгат. А бул болсо организмге чоң зыян тийгизет. Жана никотин деген популярдуу наркотикке көз каранды кылат. Баарынан жаман эмне? Билесизби? Сиз ошол көз карандыктан улам акырындык менен тамактын даамын сезбей, табит жогото баштайсыз. Бир күн аралыгында туура жана толук кандуу тамактанбасаңыз, анда кантип жашайсыз? Балансташылган тамактануу бул күнүнө 3 жолкудан кем эмес тамактанууну түшүндүрөт. Болбосо, ал ден соолукта башка көйгөйлөрдү да пайда кылат. Тамеки чегип жатканда, биринчиден, кандын курамында зыяндуу холестериндин деңгээли жогорулайт. Экинчиден, С витамининин концентрациясы төмөндөйт. Ал рак, жүрөк кан тамыр сыяктуу дегенеративдик ооруларды өрчүтпөй кармаганга жардам берет жана картаюу процессин кечеңдетет. Канчалык узак тамеки чексеңиз, клеткаларда С витамини ошончолук аз калат. Үчүнчүдөн, Д витамини 50% жетишсиз болот. Бул витамин остеопороз, диабет же эс тутумду жоготууга коркунучун алдын алат. Төртүнчүдөн, кантта өтө керектүү болгон B1, B2 жана B5 витаминдеринин концентрациясы төмөндөйт. Бешинчиден, кальцийдин сиңиши да начарлайт. Ал сөөк менен тиштердин сапатына гана жаман таасир тийгизбестен, жүрөктүн жыйрылышына жана ритмине, булчуң релаксациясына жана нерв импульстарынын мээге берилишине да негативдүү таасир калтырат. Алтынчыдан, клеткалардын метаболизминде маанилүү роль ойногон жана анемиянын алдын алганга жардам берген B12 витамининин концентрациясы да төмөндөйт. Жетинчиден, фолий кислотасынын жетишсиздиги да пайда болот. Ал болсо анемияны, кандагы кызыл заттардын азайып кетишин шарттаган оорулардын алдын алганга жардам бергени негизги азыктандыруучу зат. Сегизинчиден, табак даам сезүү рецепторлорду да сезгентет. Ошондуктан жит жана азыктардын даамын сезүү жөндөм төмөндөйт. Укмуш, макулсузбу? Тизмени андан ары да уланта берели. Бирок, менде жакшы жаңылык бар. Ушул курс аралыгында даам сезүү рецепторлорун кантип калыбына келтирсе болоорун айтып беребиз. Бирок, сиз туура тамактанууну карманышыңыз керек. Албетте, бул вегетариан же веган болуу дегенди билдирбейт. Албетте жок. Бирок, сиз жер жемиш менен жашылчаларды көбүрөөк жеп, кайсы бир азыктарды алмаштырышыңыз керек болот. Даярсызбы? Анда баштайлы. Рак тамеки чеккендердин арасында көп кездеше турган дарттардын бири. Ошондуктан сиз ак жана түстүү капуста, брокколи, редиска сыяктуу жашылчаларды көп жешиңиз керек. Бул табигый заттардын курамында айтылган ооруну алдын алууга жардам берген азыктандыруучу заттар бар. Ашкабак, жүгөрү, апельсин, шабдалы сыяктуу сары жемиштер менен жашылчалар А витаминин камсыздайт. Цитрустар, лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин, лайм эркин радикалдарды нейтралдаштырат. Алар болсо тамеки чеккенде организмдеги жакшы клеткалар талкалаганда пайда болот. Мөмө жемиштер сасык тумоо, вирустар жана кээ бир биздин өпкөбүздө талкалаган пневмония, өпкөнүн сезгенүүсү, туберкулез, астма, өпкөнүн залалдуу шишиги сыяктуу ооруларга каршы күрөшүүгө жардам берет. Кара бөрү, алча, кулпунай, карагат көп жегенге аракет кылыңыз. Сүт азыктары B12 витаминине бай жана тамак менен келген азыктандыруучу заттарды организмге сиңиргенге жардам берет. Башка жагынан алганда, сизге сүт азыктарын соя сүтүнө, күрүчтүн сүтүнө, ал тургай бадамдын сүтүнө алмаштырууну сунуштайбыз. Ал эми сырды тофуга алмаштырса болот. Бирок чечимсиздики, үрөөөндөр, жаңгак жана дан азыктарында аминокислоталар бар. Алар өпкөнү коргошот. Денеңиздин 80% суудан турат. Ошондуктан күнүнө 8 стакандан кем эмес 2 же 3 литр суу ичиш керек. Тамеки тарткан адамдын заарасын сүрөттөгүм да келбейт. Бирок, эгер күнүнө жетиштүү өлчөмдө суу ичсеңиз, заара тазаланып, агара түшөт. Бул өтө маанилүү. Эгерде жашылча жемиштерди
мөмө жемиштерди, жаңгак, дан азыктарды көп жеп, жетиштүү өлчөмдө суу ичип баштасаңыз, денеңиз көбүрөөк кычкылтек ала баштайт. Анан өзүңүздү жакшы сезип, энергия көбөйөт. Бул болсо дене көнүгүүлөрүн жасаганга каалоону жаратат. Чылым сыяктуу эле физикалык көнүгүүлөргө да көнүп калууга болот. Бирок айырмасы бул пайдалуу көз карандык. Ал төрөлгөндө эле бизге салынган. Эгерде тамеки чегүүнү таштайм десеңиз, анда физикалык көнүгүүлөр абадай керек. Анткени алар дем алууну, жүрөктүн кагуусун жакшыртып, сырткы келбетти да жакшыртат. Сиз жасай турган көнүгүүлөрдүн тизмеси мына: сейилдөө, чуркоо, велосипед тебүү, коньки тебүү, аэробика. Алгачкы учурда аябай чарчаңкы болуп, көкүрөк жаак ооруп баштайт. Баш тегеренип, ал тургай жүрөгүңүз айланат. Ошондуктан эң эле оңоюнан баштаңыз. Бул нормалдуу эле. Анткени буга чейин жасабаган иштер менен алек болгонуу туурасыда. Ошондуктан оорунан эмес, жеңил көнүгүүлөрдөн баштасаңыз, денеңиз үчүн жакшы болот. Бир аз чыдамдуу болуп калгандан кийин оор атлетика, сууга сүзүү, гимнастика же оор күч жумшоочу көнүгүүлөр менен алектенсеңиз болот. Бул дем алууну жана дененин серпилгичтүүлүгүн жакшыртат. Көп нерсе жашаш керек экен, Мунун баары процесс. Колду таштабаңыз. Баарын билгенден кийин денеңизди көбүрөөк сүйүп жана баалап калдыңыз деп үмүттөнөм. Анткени дене жашооңуздун акырына чейин сиз менен болчу жалгыз гана жай эмеспи? Кийинки видеону көрүп, тамеки таштайм деп жатканда кантип өкүнүүлөрдөн арылыш керектигин билип алыңыз.